Шопур бийликке кантип жардам берет? Бир кездеги Атамбаевдин шопурунун таскагы каттуу чыгып, жада калса өлкөнүн рулун колго алып башкарганга жетишти. Атамбаев менен Жээнбековдун мамилелери бузулганда мурунку жетекчилердин бир тобуна кылмыш иши козголду. Алардын катарын Икрам Илмиянов дагы толуктады. Бийлик аны Орусиядан кармап келип камакка алган эле. Кечээ эле түрмөдөн чыгарылып 150 миң айып салынып жатак абагына отурулганы маалым болду. Бул окуяны коомчулук ар кандай кабыл алууда. Парламенттик шайлоо жакындаганда шоопурдун эркиндикке чыгышы түрдүү ой жормолдорду жаратууда. Кээ бир эксперттер Илмияновдун эркиндикке чыгышы анын шайлоо өнөктүгүн уюштуруудагы жөндөмдүүлүгүн бийлик пайдалангысы келип жатат дешүүдө. Эгерде шайлоодо шоопурдун көмөгүнө муктаж болуп калса, анда бийликтин акыбалы начар эле дегендер да аз эмес. Булак аргумент KG сайты. Чолпон Атадагы оорукананын жандандыруу бөлүмүнүн башчысы Сарбагы Шиманалиев пневмониядан каза болду. Бүгүн 27-июлда Чолпон Атадагы Ысык Көл райондук аймактык ооруканасынын жандандыруу бөлүмүнүн башчысы Сарбагы Шиманалиев көз жумду. Бул тууралуу Кыргыз медициналык ассоциациясы билдирди. Ал пневмониядан көз жумган. Анын абалы начар болгондуктан аны Бишкекке дарылоо үчүн жеткиришкен, бирок бүгүн эртең менен каза болду. Сарбагы Шиманалиев 1987 негизделгенден бери Чолпон Атадагы Ысык Көл райондук аймактык ооруканасынын реанимация бөлүмүн жетектеген. Ал медициналык чөйрөлөрдө таанылган. Белгилей кетсек, буга чейин аймактык оорукананын дарыгерлери адистердин жетишсиздигине нааразы болушкан. Учурдагы кырдаалда ооруканага 5-6 реаниматолог керек болчу. Бирок алардын 3-өө гана калган. 2 реаниматолог ооруп калышкан жана 1 гана адис ооруканада жалгыз калган. Булак Кыргыз Today KG сайты. Токмоктун жана Ноокаттын гидрометеорологиялык станция башчылары көз жумду. Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин алдындагы гидрометеорология боюнча агенттиги оор жоготууга учурады. 2020 жылдын 26-июлунда 56 жашка караган убагында өзгөчө кырдаалдар министрлигинин алдындагы гидрометеорология боюнча агенттигинин Ноокат бириккен гидрометеорологиялык станциянын башчысы Бекматов Кудайберди Абдурашитович дүйнөдөн мезгилсиз кайтты. Кудайберди Абдурашитович 1964 жылдын 13 мартында Ош облусунун Ноокат районунда туулган. 1987-1990 жылдары Ташкент гидрометеорология техникумун техника агрометеоролог адистигин аяктаган. 1985-1988 жылдары Кыргыз Республикасынын гидрометеорология жана айлана чөйрөнү контролдоо башкармалыгында техник метеоролог. 1988 жылдан бери Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин алдындагы гидрометеорология боюнча агенттигинин Ноокат бириккен гидрометеорология станциясын жетектеп келген. Кудайберди Абдурашитович ак эмгегинин натыйжасында Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин ардагери медали жана башка көптөгөн сыйлыктарга ээ болгон. Кудайберди Абдурашитович өз элинин мыкты уулу, боорукер жана эмгекчил инсан эле. Анын жаркын элеси биздин жүрөгүбүздө ар дайым сакталат. Артында калган жубайына, уул кыздарына терең кайгыруу менен көңүл айтабыз. 2020 жылдын 27-июлунда 59 жашка караган курагында өзгөчө кырдаалдар министрлигинин алдындагы гидрометеорология боюнча агенттигинин 2-баскычтагы Токмок метеорологиялык станциясынын башчысы Ильяс уулу Рысбек дүйнөдөн мезгилсиз кайтты. Ильяс уулу Рысбек 1961 жылдын 10 октябрында Нарын облусунун Миңбулак айылында туулган. 1983-1985 жылдары Ташкент гидрометеорология техникумунун радиооператор адистигин аяктаган. 1985-1986 жылдары Кыргыз Республикасынын гидрометеорология жана айлана чөйрөнү контролдоо башкармалыгында техник радиооператор, техник дозиметрист. 1988-1993 жылдары Кыргыз Республикасынын гидрометеорология жана айлана чөйрөнү контролдоо башкармалыгында техник радиооператор, техник метеоролог. 2009 жылдан бери Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин алдындагы гидрометеорология боюнча агенттигинин 2-баскычтагы Токмок метеорологиялык станциясын жетектеп келген.
Ильяс Уулу Рысбек ак эмгегинин натыйжасында Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин ардак грамота, аскердик жарандык кызматташтыкты чындагандыгы үчүн медали, гидрометеорология кызматына 90 жыл маарикелик төш белгиси жана башка көптөгөн сыйлыктарга ээ болгон Ильяс Уулу Рысбек өз элинин мыкты уулу, боорукер жана эмгекчил инсан эле. Анын жаркын элеси биздин жүрөгүбүздө ар дайым сакталат. Артында калган жубайына, уулдарына терең кайгыруу менен көңүл айтабыз. Аскаров, Мамбетов, Алимбеков, Ахматов, Рыспаев, Отурбеков, Бекилов, Раманкулова, Асанбай кызы жана Кыргыз гидрометтин жамааты. Маалымат булагы элдик медиа. Маданиятка эмгек сиңирген ишмер Айгүл Мураталиева кайтыш болду. Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, балет искусствосунун чыгаан ишмери Айгүл Мураталиева 26 июлда 72 жашында катуу оорудан каза болду. Бул тууралуу Маданият, маалымат жана туризм министрлиги билдирди. Маалыматка караганда маркум пневмонияга чалдыккан. Айгүл Мураталиева 2006 жылы хореография искусствосунун өнүгүп өсүшүнө кошкон салымы үчүн Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер деген наамга татыктуу болгон. Эмгектин ардагери медали Билим берүү жана Илим министрлигинин, Маданият, маалымат жана туризм министрлигинин ардак грамоталары, Билим берүүнүн мыкты кызматкери, Маданияттын мыкты кызматкери төш белгилери менен сыйланган. Вице-премьер-министр Айда Исмаилова, Маданият, маалымат жана туризм министри Азамат Жаманкулов жана Маданият тармагынын өкүлдөрү Айгүл Мураталиеванын үй бүлөсү менен жакындарына көңүл айтышты. Анда Мураталиеванын өмүрү жана басып өткөн чыгармачылык жолу өсүп келаткан чыгармачыл жаштар үчүн өчпөс үлгү бойдон калаары белгиленген. Булак Назар Ньюс KG. Туңгоч театрынын башкы директору Садыр Назаров дүйнөдөн кайтты. Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, техника илимдеринин кандидаты, профессор Садыр Назаров 26 июлда 83 жашында дүйнө салды. Маркумдун жакындары ал 8 айдан бери инсульттан улам төшөктө жатканын билдиришти. Садыр Назаров 1937 жылы Токтогул районунун Кара Суу айылында туулган. Көп жылдар бою Кыргыз мамлекеттик политехникалык институтунун окутуучусу, проректор болуп иштеген. 1991 жылдан тартып өмүрүнүн акырына чейин Бишкектеги Туңгоч театрын жетектеп келген. Садыр Назаров Кыргыз Республикасынын эл артисти, Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты, актриса Жамал Сейдакматованын өмүрлүк жолдошу болчу. Маркумдун сөөгү 27 июлда саат 15:30 Бишкектин четиндеги 5 күнгөй айылына коюлат. Булак Ринг KG. Саламаттыкты сактоо министри Абдикаримов реанимацияга төшүп калды. Кыргыз Республикасынын саламаттыкты сактоо министри Сабиржан Абдикаримов реанимацияга дарыланып жаткандыгы кабарланууда. Мындай маалыматты бүгүн 27 июлда Репортер KG сайты жеке булактарына шилтеме кылып билдирди. Аталган агенттиктин маалыматына ылайык министр кызматтан кетүү тууралуу да арыз жазган. Ал азырда пневмонияга байланыштуу ооруканада жаткандыгы такталууда. Абдыкаримов республикалык жугуштуу оорулар клиникалык ооруканасында дарыланууда. Белгилей кетүүчү жагдай, Сабиржан Абдыкаримов, мурдагы министр Космосбек Чолпонбаев, президент таажи вируска каршы күрөшүүдө республикалык штабтын жана саламаттыкты сактоо министрлигинин ишин сынга алгандан кийин саламаттыкты сактоо министринин кызматына дайындалган деп айтылат аталган маалымат булагынын билдирүүсүндө. Ал эми айрым ММКлар саламаттыкты сактоо министрлигине милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун жетекчиси Элнура Боронбаева дайындалышы күтүлүп жаткандыгын билдиришүүдө. Бирок саламаттыкты сактоо министрлиги же Кыргыз Республикасынын өкмөтү Абдыкаримовдун ооруп калгандыгы, кызматтан кетүү тууралуу арыз жазгандыгы же анын ордуна башка адам дайындалгандыгы тууралуу маалымат бере элек. Булак Аргумент KG сайты. Балбак Төлөбаев, колуман келишинче кызмат кылдым. Кемчилик кетсе билбей капа кылсам кечириңиздер. Калайык, өлкө жетекчилигинин сунушу менен өкмөтүбүздүн Ысык Көл облусундагы өкүлү болуп дайындалдым. Өтө чоң жоопкерчилик жүктөлдү. Бишкек шаарынын жашоочуларына терең ыраазычылык таазим. Колуман келишинче кызмат кылдым. Элдин айланса болот, ыраазымын. Кемчилик кетсе билбей капа кылсам кечириңиздер. Калаа башчыбыз Сурахматов Азиз Эмилбековичке терең ыраазымын. Жол көргөздү, тарбиялады, бышырды, акыл айтты, тоскоол болбой ар дайым колдоду.
Вице-мэрлерге, чарба жетекчилерине, аппарат кызматкерлерине рахмат. Жакшы команда, кыйын кезде чогуу иштедик. Шаардык кеңештин депутаттарына рахмат. Сабырдуулукка, ар түрдүү пикирге, көз караштарга сый урмат кылууну үйрөтүштү, жардам беришти. Ысык көлдөн экс өкүлү Осмоналиев Акылбек Шариповичке ден соолук, алдыдагы ишине ийгилик. Татаал убакта обласыбызды башкарып, сый урматка ээ болду. Баштаган иштери уланат. Көлүбүздүн элине таза, түз, ачык кызмат кылып берүүгө убада берем. Адилеттүү, жаман ишке барбаган, сиздерге кызмат кыла турган системдүү кызмат болот. Тумоону чогуу жеңебиз. Кеңешип, биригип, бардык катмардагы эл менен бир муштумга түйүлүп утуп чыгабыз. Мага жардам бергиле, убакыт биригүүнүн убагы деп Балбак Төлөбаев жазып чыкты. Булак аргумент KG.